Оңой бу 30 жашты Кудай берсе, отчанган 25-ти улай берсе, августтун алма жыттуу түндөрүндөй, ал курак алтын экен сурай келсе, кымбатпы 40 деген жаш Кудай берсе, кыйынбы сулуу болуш чырай берсе, жайлоонун жипар жыттуу абасындай, жаш курак Айбек Түмөнбаев 1961 жылы 2 ноябрда Жумгал районундагы Миңкуш шаарчасында жарык дүйнөгө келген. 1979 жылы орто мектепти аяктап, чыгармачылык алыскы сапарга аттанган. Айбек Түмөнбаев журналист, жазуучу, акын жана агай. Алгачкы кабарлары, ырлары, новелласы Жумгал райондук Демилги газетасында окуучулук жылдарында эле жарык көргөн. Ага ак жол каалап, алгачкы тушоосун кескен журналист ушул газетанын редактору Сүйнаалы Самсалиев болгон. 1978 жылы Кыргызстан пионери газетасына эстен кетпейт деген 4 сап ыры басылып чыккан. Ленчил жаш кезине жөнөткөн ырына акын Рамис Рыскулов ак тилек каалаган. 1979-82 жылдары Кыргыз улуттук университетинин филология факультетинде билим алып, окуусун Москвадагы Ломоносов атындагы окуу жайда журналистика факультетинде уланткан. 1986-91 жылдары Айбек Түмөнбаев Ленинчил жаш газетасында эмгектенип, журналисттик ишмердигин гезиттеги эң жоопкерчиликтүү кызмат ката текшергич корректорлуктан баштаган. Италиялык белгилүү ырчы Робертино Лоретти эстрада жылдызы Алла Пугачевадан ушул жылдары интервью алды. Кыргыздын белгилүү жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбеков Айыл аксакалдары аттуу публицистикалык макаласын окуп, ак батасын берген. Кыргыздын белгилүү журналисти, акыны Айбек Түмөнбаев бул биздин арабызда жүргөн бир кандай десем өзүнчө бир уюган бир байлыкта. Илгери Ленинчил жаш кезинде абдан шыр жүргөн, берейин деген ойду шар айткан журналисттердин бири болгон. 1991-96 жылдары Кыргыз руху газетасында күжүрмөн эмгектенип, газетанын түптөлүшүнө чоң салмын кошту. Газетасынын окурмандар менен байланышын күчөтүү максатында 40 кыз рубрикасын ачып, республикалык маанидеги ушул эле аталыштагы сулуулар конкурсун уюштурган. 1996 жылы Айбек Түмөнбаев Баласагын атындагы Улуттук университеттин журналистика факультетинде улук окутуучу болуп кабыл алынат. Окутуучулук менен катар эле Ата журт газетасында башкы редактордун орун басары катары гезиттик иштен кол үзбөй, теориялык сабак менен практикалык чеберчиликти дагы тереңдеткен. Жаш калемгерлерди кабар жазуу жана интервью алууну үйрөтүү максатын көздөп, Айбек Түмөнбаев 1997 жылы Калем пресс маалымат агентчилигин ачкан. Жаш журналисттердин жазган кабарлары учурунда Кыргыз туусу, Эркин тоо гезиттеринде жана Замандаш журналында жарык көргөн. Эми Айбек агай жөнүндө өтө көп сүйлөсө болот, бирок эң башкы бир 2-3 жагдайга токтолгум келет. Биринчиден Айбек агай студенттердин өзгөчө сүймөнчүк агайы да. Сабагына келчү болсок, Айбек агай ар бир сабагына дыкат даярданат десек болот. Ар бир сабагын ушу студенттерге жеткизгенге аракет кылат. Ар бир сабагында жыйынтыгында келип, журналистиканы сүйгөнгө, журналистиканы кадырлаганга үйрөтөт студенттерди. Дал ушул жагынан Айбек агай биздин улуттук университеттин эң мыкты окутуучулардын бири деп айтсак болот. Мына 60 жылы кут болсун, узун өмүрлүү болсун, жараткан узак өмүр берсин, үй бүлөсү менен, бала чакасы, неберелери менен эсен аман жашасын. Факультетибиздин 45 жылдык юбилейине карата Айбек агайыбыз эки чоң иш жасагандыгын белгилей кеткенибиз дагы туура болоор. Биринчиси жаш журналисттер гимнин жазып берди. Экинчиси жаш журналисттерге багыт берүүчү калемгер жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдон интервью алгандыгы. Агайыбыз жазган репортердук иш жана газеталык жанрлар аттуу китеп студенттерге жардам берүүчү окуу куралы.
Айбек Агайыбыз ушул мезгилге чейин редакциялар менен тыгыз байланышта кызматташып келе жатат. Алгач Ала-тоо, Мурас журналдарында аңгемелери жарык көргөн. Казак адабияты гезити президенттин апасы деген интервьюсун жарыялаган. Мюнхенге чейин барып, Азаттык радиосунан стажировкадан өттү. Түркиянын, Швециянын, Россиянын гезит редакцияларында дагы болду. Айбек Рабаевич менен биз 1996 жылдан бери ушул факультетте иштеп келатабыз. Эң биринчи мен дароо айтышым керек, бул Айбек Рабаевич не стандарт мугалим деп коебуз. Анткени биз мындай стандарттуу кабыл алган мугалимдин образына анкы туура келбейт. Сабактарын карасаң бир турда ыр айтышат, бир турда гимн айтышат, же болбосо бир өздөрүнүн студенттердин чыгармаларын талкуу болот. Ошон үчүн Айбек Рабаевич менен студенттердин ортосундагы мамилелер аябай ынак. Мындан тышкары дагы бул Айбек Рабаевич бул ишке келгенде мындай практикалык жөндөмдүүлүктү аябай өнүктүрүп келген да. Анткени ал жана алгачкы эркин гезиттерде иштеди. Ошондой эле Мюнхенде болду, Азаттыкта, башка чет элдик массалык маалымат каражаттарында тажрыйба алмашып келди. Демек бул Айбек Рабаевичтин практикалык мындай тажрыйбасы абдан чоң болду дагы. Анан кийин албетте теориялык жактан дагы мындай студенттерге билим берүүдө абдан жакшы көмөк, абдан жакшы база болду деп эсептейбиз. Эсимде Байзак Атап атасы прозалык ыр жыйнактын автору. Атасы Рабай Түмөнбаевдин Ак гүлдөй сулуу таң атса деген китеби жыйналып басмадан чыгарылган. Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, журналистикага байланыштуу бир нече илимий макалалардын автору, журналистика факультетинин профсоюз уюмунун төрагасы, журфактын сүйүктүү агайы. Өмүрлүк жары Насира эже менен бир уул, 2 кызды тарбиялап, 4 неберенин бөпөлөп өстүргөн чоң атасына айланды. 60 жылдык маарекеңиз кут болсун. Арыбаңыз, Айбек агай. Калемиңиз колдон түшпөй, жүрөгүңүз согуп турсун. Басма сөз кафедрасынын мүчөлөрү, журналистика факультетинин эмгек жамааты, сүйүктүү студенттериңиз.